Туура тамактанууга үндөгөн наар көрсөтүүсү кайрадан эфирде. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн биз Ош шаарындагы Уникум билим берүү комплексинин алдында түзүлгөн жайкы лагерде ачык асман астында турабыз. Анда жалпыбыз биргеликте бүгүнкү көрсөтүүнүн каармандары менен таанышып алсак. Саламатсыңарбы? Саламатсызбы. Келгиле. Жалпы телекөрүүчүлөр менен, достор менен таанышабыз, Атыңар ким болот? Менин атым Сацалова Айкен. Айкен. А сенин атың ким болот? Жөнбаева Арукия. Арукия. Канча жаштабыз? 9 жаштабыз. 9 жашта. 9 жаштасыңар, Жакшы. Буга чейин тамак жасагансыңарбы? Апаңарга жардам бергенсиңерби? Эмне тамактар жасагансыңар? Оромо, аш, шорпо дагы. Мына сага оромо да жасайт экен, Айке? Аруке? Эмне жасаганды билесиң? Салат жасаганды билесиңби? Жакшы. Бүгүн биз көрүүчүлөрүбүзгө, же болбосо досторубузга сонун тамак жасайбыз, Бул кандай тамак десеңер, жашылча жер жемиштерди пайдаланып, могу жашылча жер жемиштерди пайдаланып, өзгөчө жаш балдар үчүн пайдалуу тамак жасайбыз. Крем суп деп коет. Крем суп ичкенсиңерби? Же болбосо атала сыяктуу шорпо деп койсок болот, Анда азыр бул жерде бардык жашылча жер жемиштер ачылган. Көрүүчүлөр көрсөңүздөр болот, болгар калемпири, капуста жана ошондой эле картошка, пияз, сабиз, Азыр ушуларды биз могу кичинекей досторубуз менен кесебиз дагы сонун тамак жасайбыз. Тамактын аты жашылча жер жемиштерден жасалган крем суп же болбосо атала сыяктуу шорпо деп койсок болот экен. Анда азыр кесебиз, колду абайлайбыз, Колду кескенде сөзсүз түрдө, эгер жакын кылып, силер азыр жакын кылбай эле кескиле, кескенде моундай кылып кесесиңер. Макулбу? Колуңарды моундай кылсаңар, мына жериңер түртөт дагы, колуңар кесилбейт. Азыр силер бычакка жакын кылбай эле кескиле, силер жаңы үйрөнүп атасыңар, Эми моундай кылып кесе беребиз. Азаматсыңар. Азыр болсо кесилген сабиздерди бул жакка салабыз, Акырын мен кесип берейин, Мындай кылып кесип коебуз. Мына сага. Аруке акырын кесе, күчүң жетпей атса мага бер. Каттуу экен, Кел мен сага жардам берейин. Картошканы бөлгүлө силер, Картошканы бөлгүлө. Сабизди мен кесейин, Кандай тамактарды жакшы көрөсүңөр? Аш, макарон дагы, самсы, манты, оромо. Аруке, сен кайсы тамактарды жакшы көрөсүң? Тоок. Тооктан жасалган тамактарды жакшы көрөт экенде, Аруке. Кел мен сага жардам берейин. Биринчи жолу кесип атат экенсиң да. Моундай кылып кесет. Аруке. Бул жакын кылбайт. Көп күч коротпойсуң да, мынтип кесе бересиң, Азыр бул жака кошобуз. Мына. Картошка. Эми болсо болгар калемпирин кесебиз. Болгар калемпирин жакшы көрөсүңөрбү? Ичинде аш болгон жакшы көрөм. Мына. Фаршталган болгар калемпирин жакшы көрөт экен, Айкен? Акырын кескиле, колуңарды абайлагыла. Муну дагы чоң-чоң кылып эле кесебиз. Мына кесип бүттүк, Биз бардык тамакка керектүү жашылча жер жемиштерди кесип бүттүк. Өзүңөргө жактыбы кескен? Туура эле кестикпи? Мына, аябай жакшы кылып кестиңер силер. Сонун жардамчы турбайсыңарбы, апаңарга? Жакшы жардам берет экенсиңер. Жакшы. Азыр эми урматтуу көрүүчүлөр, биз бул жашылча жер жемиштерди бышырабыз дагы. Анан бышкандан кийин могул блендердин жардамында майдалайбыз. Анан аталага окшош болуп калат, же болбосо крем суп. Бардыгыбыз крем суп дегенди укканбыз, Азыр эми ашканага барабыз дагы, Ашканага барып
муну өсүмдүк майына бир аз кууруйбуз дагы, анан суу куюп коебуз, Кеттикпи? Мынакей. Жүргүлө. Урматтуу көрүүчүлөр, мына өзүңүздөр көргөндөй биз тамак жасоонун экинчи этабын өттүк. Азыр болсо мага Айке жардам берет, Эми жашылча жер жемиштерди жогоруда айткандай сковородкада кууруйбуз дагы, суу куюп бышырабыз, Жакшы. Керектүү өлчөмдө эң алгач сөзсүз түрдө май куюп алабыз, бир аз. Көп эмес, өсүмдүк майын. Майды көп куйсак, бул дагы организмге пайдалуу болбой калат, Көп колдонбош керек. Азыр кызыганда сөзсүз түрдө бул жака туура калган нерселердин баарын салабыз дагы. Бир аз кууруп туруп эле суу куюп койсок болду, Жакшы. Буга чейин ушинтип кууруп, апаңа жардам бергенсиң да, Жардам бергенсиң, азамат. Биздин майыбыз да кызып калды. Эң алгач мен өзүм көрсөтүп берсем, Саби пияздарды асыбабыз, мына пиязды. Пиязды салабыз дагы. Бир аз куурулгандан кийин Айке, азыр эми бул жерде эмнелер бар? Сабезди салабыз. Сабезди салганыбыздын себеби катууракта, батыраак бышыш керек. Кел өзүң салчы. Экөөбүз биргеликте салганыбыз дурус, Болду. Акырын аралаштырыш керек экен, Жакшы. Азаматсың. Көп куурбайбыз негизинен. Урматтуу көрүүчүлөр, айрыкча жаш балдарга тамак жасаганда куурбай эле койгон жакшы. Негизинен сууга бышырып туруп деле блендер менен майдалап берсек болот. Биз баары бир ушул куурулган тамакты жакшы көргөндүктөн сөзсүз түрдө бир аз кууруп коебуз. Болгар калемпирин салсаң болот. Мына болгар калемпирин жакшы көрөм дедим го, Сөзсүз түрдө тамакка кошуш керек. Анан даамдуу болот дагы. Дагы полезный. Пайдалуу, Пайдалуу. Эгерде болгар калемпирин көбүрөөк жей турган болсоң, чачың аябай жылтырак болуп жүрөт да. Ошентип айтабы апаң? Этти жегенде чач өсөт дейт апам. Этти жегенде да чач өсөт. Албетте. Биз баардык энергияны эттен алабыз. Биз кызыл капустаны алдык. Бул дагы кызыл түс берет, биздин шорпобузга, анан даамдуу болот. Даамдуу болот, Даамдуу болот. Мына урматтуу көрүүчүлөр, азыр болсо биздин тамагыбыз куурулуп калды бир аз. Эми суу куябыз, бул жакта. Керектүү өлчөмдө суу куябыз дагы. 20 мүнөттүн ичинде кайнап, бышып даяр болот. Мына, кылганда дагы сууну акырын куюшуң керек, Айке. Колго чачырап кетпеш керек. Ошол нерсени эске алышың керек, Үйдө тамак жасаганда тузду качан саласың? Кичине кайнаганда ошондой салып коебуз да. Мына сага туура айтасың. Айке туура айтат, урматтуу көрүүчүлөр. Суу кайнап чыккандан кийин гана туз салыш керек. Ошондо анын курамындагы йод сакталып калат, Ар кандай түстү кезиктирүүгө болот. Чындыгында таюкта чат десек болот, Азыр болсо кайнагандан кийин тузду салабыз дагы, анан бир аз күтө турабыз. Бир 20 мүнөттүн ичинде даяр болсо, анан блендер менен майдалайбыз дагы. Досторубузга беребиз, Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, биздин тамагыбыз бышып атат. Ага чейин биз азыр Айке жана ошондой эле Аруке менен биргеликте мөмө жемиштерден досторубузга өзгөчө салат жасап беребиз, Мөмө жемиштер, бул мөмө жемиштерди билесиңерби? Атын атап өткүлөчү. Банан, киви, дагы алма, дагы апельсин менен лимон. Лимон.
Ушул мөмө жемиштерден кайсынысы жагат? Мага мына киви жагат. Киви жагат. Сагачы? Банан. Банан жагат экен, э? Анда азыр ушуну кесебиз дагы. Биз йогурт кошуп өзгөчө салат жасайбыз, э? Үйдө жасагансыңарбы? Ооба. Кеттик анда. Бананды арчыйбыз. Бананды кантип арчыйбыз? Мына үстүсүнөн насын чыгарып туруп. Эми болсо алманы кесебиз, э? Алманы мен азыр силерге даярдап берейин. Канчанчы класста аяктадык? Мен 3-чү класска көчтүм. 3-чү класска көчтүң. Аруке? 3-чү класста. 3-чү класска көчтүңүз. Экөөңөр тең экенсиңер да, э? Аруке бат кесип койдуңбу, э? Бул өзгөчө десерт. Аябай пайдалуу. Дагы дамдуу. Даамдуу, ооба, даамдуу. Жашылча жер жемиштерден дагы салат жагабы? Жер жемиштерден оливки бар го. Оливия деген салат. Оливия салаты жагат экен, э? Жакшы. Майрамдар болот го, ошондой. Жаңы жылда, э? Колуңарды абайлап кескиле. Макулбу? Ага чейин Аруке бизге ыр айтып берсин, э? Кана? Кайсыл ырды айтып беребиз? Это не знали. Автор Агния Балто. Азамат. Кана айтып берчи? Астри в школьном средняке поливал Андрейка. У него была в руке голубая лейка, и текли из лейки водяные змейки. Будто пёса в школьный сад в жаркую погоду. Что ребята говорят, сидя на скамейке? Не годится в наши дни поливать из лейки. И уже решен вопрос, заказали мы насос. Подали заявки и сидим на лавке. Азаматсың. Сен ыр билебизби? Айке? Кайсыл ырды ырдайбыз? Бүлдүргөн. Бүлдүргөн, э? Кел. Кана? Тесонун буркурап, ай бүлдүргөн, жар башынан салалап, балдар көзүн көйдүргөн. Су колдорунан көк боён, тергененен күлдүргөн. Су боюнан салалап, кыздар көзүн көйдүргөн. Ай бүлдүргөн. Бүлдүргөндүн ширесин бөбөгүмө ичирем. Күчтүү болуп чоңоёт дасторунун ичинен. Колдорунан көк боён, тергененен бүлдүргөн. Су боюнан салалап, кыздар көзүн көйдүргөн. Ай бүлдүргөн. Азаматсың. Кол чабабыз балдар. Мына досторуна ырдап, бул жерде бизде Айке менен Аруке жакшы салат жасап атат, э? Кана, мунун кесебиз, акырын кесебиз. Колду абайлап кесип албашыбыз керек. Колду кессек, кийин тамак жасай албай калабыз, э? Урматтуу көрүүчүлөр, эсиңиздерге сала кетсем, биз Ош шаарындагы Уникум билим берүү комплексинин жайкы лагериндебиз. Азыр кичинекей досторубуз менен салат жасап атабыз, же болбосо десерт жасап атабыз десем болот. Мына өзүңүздөр көргөндөй аябай жакшы жардамчы экен булар. Мына өзүңүздөр көргөндөй биздин кичинекей досторубуз өзгөчө салат жасап жатат. Бардык мөмө жемиштерди туурап алдык. Азыр болсо лимондун согун кошобуз бир аз. Лимонду жакшы көрөсүзбү? Эми болсо баарыбыз жакшы көргөн йогуртту кошобуз. Мына биздин досторубуз, кичинекей досторубуз эң сонун салат жасады.
азыр аябай берилүү менен аралаштырып жатат, Жакшы. Эми болсо мен азыр бул жакта чынылар бар, могул чыныларга салабыз. Кызыл свет, жашыл свет чыныларга салабыз дагы. Досторубузга беребиз, Сөзсүз түрдө салып атканда дагы аябай жакшы сулуу кылып салышыбыз керек, кооз көрүнүш керек. Жана биз лимонду алып койдук, эми бир аз кооздоп коебуз, макулбу? Монтип кооздоп коебуз. Биздин салатыбыз даяр. Жактыбы? Аз татып көрөбүз, Кандай экен? Жактыбы? Эми болсо, азыр экөөң эки досторго алып барып беребиз, татып көрсүн, Урматтуу көрүүчүлөр, мына биздин крем суубуз бышты. Азыр эми бул жака блендерге куябыз тагын. Аны майдалайбыз, Мен майдалайм. Албетте майдалап көрөсүңөр. Мен азыр куюп берейин силерге. Бул жака куябыз. Азаматсыңар, мына биздин крем суп даяр болду. Албетте пюреге окшош. Азыр мен силерге куюп берем, татып көрөсүңөр. Мен жебейм. Эмне үчүн? Капуста там. Капустасы майдаланып кетти да. Капуста я не вкушаю. Даже если будет вкусно, просто. Өзүң жасадың го, Мына. Пюре сыяктуу болду. Урматтуу көрүүчүлөр. Кандай түс болуп калды? Айткылачы, түсүн айткылачы. Күрөң түсте. Кандай экен? Сонун? Жактыбы? Мен да татып көрөйүнчү, Арука менен Айкендин жасаган тамагы. Аябай сонун жасапсыңар го, Тартылган жактыбы? Тамак жасаган жактыбы? Эмнени үйрөндүңөр? Кантип жасаганды, бышырганды, тураганды. Аруке, эмнени үйрөндүң? Орусча айтып бер, эмнени үйрөндүң? Готовить Что готовить? суп, крем. Суп, крем и фруктовый салат, да? Мне фруктовый салат больше понравился. Жакшы окугула, Анан сөзсүз түрдө үйгө барганда апаңарга жардам берип, ушундай крем суптарды жасап жүргүлө, Макулбу? Эс алуу жагып атабы? Мына ушундай жакшы нотада бүгүнкү көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Туура тамактанган адам ооруга аз чалдыгып, бат сакаят деп айтып коюшат. Ошондуктан ар дайым туура витаминдүү азыктар менен азыктаныңыздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун. Саламатта калыңыздар.